Кыргызстандык биздин мекендешибиз Азамат Жаналиев улуу өркүндүн 100 жылдыгына карата даярдык көрүп, Бишкектин жогору жагында жайгашкан Аларча тоосун жөө кыдырып келди. Ал эми улуу өркүндүн 100 жылдыгына Жети Көз районундагы Барскон айылынан баштап Өзөнгү Куушка чейин жөө аттанганы турат. Ошого даярдык көрүүдө. Биз бүгүн сиздерге ушул тууралуу айтып беребиз азыр. Бул чүкөдөй болгон жигиттин ысык көлдөн бери жөө келген күндөрү болгон. Бардык кадамын кайсыл бир иш чарага арнап, бул ирет Азамат улуу өркүндүн 100 жылдыгын утурлап, Аларча эс алуу паркынын айланасын жөө кыдырып көрүп чыкты. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Мынакей Азамат тууралуу кыскача айта кете турган болсок, 2015-жылы 62 күндө 7 областты кыдырып чыкты өзүнүн велосипеди менен. Ал эми алдыга койгон максаттарын дагы, ийгиликтүү пландарын дагы турмушка ашыруу максатында жакшы пландаштырып аткан экен. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, сиз мына Аларчага бардыңыз, тоону жөө кыдырдыңыз улуу өркүндүн 100 жылдыгына даярданып. Ал жерден кар бекен, жылуу бекен, суук бекен, кандай экен, канча километр бастыңыз, ушул боюнча айтып бербейсизби? Улуу Кыргыз изи долбоорунун бир бөлүгү болуп, бул Үркүн 100 деп атап койгом. Бул Үркүн 100 деген ушу Үркүндүн 100 жылдыгына карата жасалган маршрутум болот. Аларча улуттук табият паркы мамлекет тарабынан коргоого алынган аймак. Деңиз деңгээлинен 1600–4200 метр бийиктикте турат. Орточо бийиктиги 3300 метр. Мындай тоолуу бийик жерде жүрүү Азамат үчүн кыйынчылык жараткан жок. Бексултан Жакиев агай аябай колдоду. Кокту болотту. Баягы бөлүнүп жарылуу үчүн эмес, бириктирүү үчүн колдонуш керек да. Ошон үчүн сага ийгилик каалы. Ишиң ийгиликтүү болсун, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Дайыма эми сендей жигиттер өзүң кичинекей эле чепеген жигит экенсиң. Бул чоң жумуш, чоң эрдик жумуш. Эми демөөрчүлөр табылса, улуу өркүндүн 100 жылдыгына карата эң алгачкылардан болуп жөө жүрүш жасаганы турат. Демөөрчү мындай конкретный демөөрчү чыга элек. Негизи эле Кыргызстанды айланып жүргөндө деле кандай бир долбоорлор кылдым. Чоң демөөрчү болуп элек. Эми Кудайым буйрса ийгиликтин эртегечи жок деп, аябай чоң демөөрчүлөрүм бар, өзүм деле жакын адамдарым, досторум, тектуштарым, туугандарым болуп атты. Улуу Кыргыз изи долбоорунун автору бир нече жолу жөө жүрүштөрдү жасаган. Мекенибиздин мекенчил инсанын колдогондор четтен чыгат деп ишенебиз. Мирбек Усмонов, Таалай Апиев, Замана студиясы.